Ош шаарынын мэриясынын токтомуна ылайык шаар аймагында жазгы 3 айлык жарыяланды. Бүгүн жазгы 3 айлыктын алкагында биринчи субботингибиз башталды. Бүгүнкү күндө шаардагы бардык мекеме ишканалар менчигинин түрүнө карабастан мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканалардын бардыгы активдүү катышып атат. Дээрлик 50 миңден ашуун субботникке ишембиликке бүгүн чыгышты. Жеринде көрдүк. Арыктарды тазалоо, жолдун четтерин шыпыруу, андан сырткары дарактарды актоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мэрибиз Жеңишбек Шермановичтин тапшырмасына ылайык быйылкы жылы жалпысы шаарда 100 миң роза тигилет. Ошол менен бирге Курман Жандатка көчөсүндө эскирген дарактарды алдык. Алардын ордуна дагы декоративдүү кооз заманбап штамп формасындагы тибиндеги дарактарды эгүү пландалууда. Бул саамалык буюрса 31 майга чейин уланат. Активдүү катышып, шаарыбыздын көркүнө көрк кошконго жардам бересиздер деп ишенебиз. Шаарыбыздын тазалыгына өз салымыбызды кошуп, Ислам училищега берилген территорияларды тазалап, бул жагы резиденция, бул жагы Актура бойлоп жыл сайын тазалайбыз. Бүгүн дагы буюрса жаздын кирип келиши менен өзүбүздүн тазалоо иштерибизди баштап, шаарыбыздын тазалыгына өз салымыбызды кошуп, эми айтат эмес, тазалык шаарыбызга, шаарыбыз барыбызга деп.